Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук банктын өкүлдөрү. Мен отчетту колдойм. Көп мамлекетте көп эми экономика жаатында болгон мурдакы биздин финанс министрибиз Бакитаев өзү иштеп жатканына ойлойм, азыр Улуттук банкта деле мындай жакшы нерселер, көп нерселер болот да, сиздерге ишенебиз да. Анан дүйнөдө жанакындай кырдаал болуп атса, экономикабызды бир четинен жакшы нукка буруп, Улуттук банк көп нерселерди элге ачык билинбегени менен көп вы как пограничники стоите на страже наших больших финансовых операций. Поэтому мен сиздерге ишенем. Менден бир эле сураныч, урматтуу биздин жетекчилерибиз, менин дарегиме деген абдан көп кайрылуулар келет да. Ошол бир кайрылууну мындай кыскача окуп коеюнчу. Элвира Жыргалбековна дейт, бизде деген ушул биз жөнөкөй ишкерлербиз дейт. Каяктан биз акчалай кичинекей процент менен кредит ала алабыз, анан кайсы жаатта деп ушул маалыматты кантип анан кимге барыш керекпиз деп ушундай кагаздар көп келет да. Ушул боюнча суранат элем да, мамлекет тарабынан аябай көп кредиттерди бергиле деп, проценттери аз пайыз менен бергиле деп мамлекет башчыдан, жалпы өкмөттөн, премьер-министрлердин ооздорунан көп сөздөрдү угабыз да. Ушул боюнча жарандар каяка барыш керек, кайсы телефондорго чалыш керек, анан кайсы сайттардан караш керек, жалпы жоопкерчиликтүү адамдар кимдер, анан кайсы коммерческий банк болобу, мамлекеттик банк болобу, түзмө түз кимге кайрылыш керек деп айтып коесуздарбы? Элвира Жыргалбекова, саламатсызбы? Биринчиден, жарандарыбыз болсо, жана жарыма айткандай государственный программалар бар да. Жана жеңилтилген кредиттер, это ФСХ болот, жана швейниктер болобу, же кластерный болобу. Ошол жактан биринчи ошол жерден караш керек. Но во-вторых, конечно, бизге деле центрыбыз бар, это общественный, приемный. Ошол жерде кайрылса да болот. Улуттук банктын центральный аппараттын ичине кирсе, кимге кайрыла алат? Вот вы озвучите просто, вот где офис расмий түрдө, могу көчөдө, келиңиздер, ушул жерде ушул отделде полностью силерге маалымат берет деп айтып койбойсуздарбы? Общественная приемная бар. Национальный банктыкы? Ооба. А по какому адресу вы сидите, ребят? Киевская, 189. Вот ушуну деген уккандар деген, урматтуу жарандар, жогорку кеңештен мен ойлойм 90 депутат эле окшош кайрылуулар келет да. Кичи пайыз менен каяктан кредит алам деп ушундай келгендерге деген жанакындай элдин арасында шапкалар алынат экен, тигиндей мындай сөздөр көп болуп атат. Ар кайсы банктар аттары аталып атат. Ошону да бир көзөмөлгө алып коюңуздар. Кошумча үстүнөн сүйлөшүүлөр менен алынат экен деп мага деле ошондой расмий эмес айтылган сөздөр угуп атам. Мен буга ишенгим келбейт. Бирок буну сиздер көзөмөлгө аласыздар деп бир өзүңүздөрдүн араңыздарда бир көзөмөлдөңүздөр деп суранат элем да. Ошол анан коммерческий банктарга дагы жетекчилерине айтып коесуздарбы, элдерге бир массалык маалымат каражаттар аркылуу көбүрөөк ушул мындай проценттер менен мынча каражат бар. Анан биз жогорку кеңештен атай сколько освоено, не освоено деп көп суроолор берилбей атат да. Өткөн чакырылышта, 6-чакырылышта абдан көп суроолор бергенбиз. Бирок бул чакырылышта деле депутаттар ошол суроолорду жылдын аягында беришет. Кайсы банк канча көлөмдө бизнеске жардамга каражат алды, ошол каражаттар кимге берилди, кандай берилди деп бир мындай суроолор мен ойлойм бир жылдын аягында туулат болуш керек да. Ошо алдын ала маалыматтарды элге тараткоңуздар деп суранам. Отчетту колдойм. Рахмат.